Абдулла ибн Масуд айтат, биз ошол 6 жылдын ичинде Каабанын жанына барып намаз окуй албайт элек дейт да. Эмнеге окуй албайт эле? Кол салып коюшат эле да. Бирок Умар мусулман болгондон кийин бизге ошол Каабанын харамдын алдына келип намаз окуштун жолу ачылды дейт да. Кандай кылып ачылган десе, Умар радыйаллаху анху ыйманга келип мусулман болгондон дароо ачып берген эмес дейт. Бир риваяттарда эртең менен барат эле дейт ошол Кааба жакка. Даават кылат эле, түшкө чейин дейт. Ошол жактагы капырдын мушриктери менен салгылашат эле дейт да. Жалгыз. Ошол жерди алып берем мусулмандарга. Кээ башка бир риваятта асырга чейин деп келет. Кээде түшкө чейин эртең менен деп келет. Умар канжалап калат дейт. Үйүнө кетет, кайра эртеси күнү келет дейт да. Канжалайт, кайра кетет, кайра эртеси күнү келет. Ошентип келе берип, аягында ошол жерде мусулмандарга алып берди дейт да. Ошондо Умар иманга келгенден кийин анан мусулмандар эмне болуп баштады? Ачык айкын ошол харамдын Каабанын жанына келип намаз окуп, динин жайылтканга жол ачылды дейт да. Караңыздар. Пайгамбарыбыз исламды кубаттады деп атпайбы? Демек исламдын кубатталуусу мына ошондон башталган экен да. Бирок андан дагы арыраак бара турган болсок, Умар радыйаллаху анху качан момундардын башчысы болгон биякта биз хадисте айткандай. Абу Бакр радыйаллаху анхудан кийин экинчи халиф, экинчи халиф, экинчи падыша момундардын башчысы. Биринчиси ким болот? Абу Бакр радыйаллаху анху. Абу Бакр радыйаллаху анхудан кийин Умар радыйаллаху анху келип атат да. Абу Бакр радыйаллаху анху канчанчы жылы кайтыш болду? 13-хижри жылы айтылат. 13-хижри жылы кайтыш болгондон кийин анан Умар радыйаллаху анху ошол сахабалардын жанагы кеңешмеси менен аркылуу, пикири менен, машварасы менен момундардын амири башчысы болуп 23-жылга чейин болду дейт да. Анан 23-жылы ошол багымдат намазын окуп атканда рүкүдө турган абалда ким деген киши шахид кылат? Абу Люлу деген. Баарын жатка билиш керек тарыхты. Абу Люлу өзүнүн аты Фероз деп келет. Же Фейрус деп келет, ушундай болуп. Ал жалданма, жана наемный убийца болгон да, өзү кул. Бир дини отбарас болгон деп айтылат. Башка жерде христиан, насрони болгон деп айтылат. Кандай болсо да мусулман эмес болгон да. Ошо рүкүдө турган абалда Умар радыйаллаху анхуну 2-3 жолу бычак менен сайып туруп, анан саптарды сахабалар ошол сахабалардын намазында кара кыймылдаган эмес дейт да. Аркасында турупчу. Ошондо да сахабаларды курсакка сайып саптан чыккан дейт да. Анан ошол эменин саптардын аркасында Абдурахман ибн Ауф окуп аткан экен. Анан Абдурахман ибн Ауф өзүнүн чепкенин алып туруп, аркасынан тигинен чукап келаткан, алдынан келатканда ыргытканда ошол чепкенге башы жабылып калып, ошондон жүрөгү түшүп, мени кармап алды экен деп өзүн сайып өлтүргөн дейт да. Демек ошентип Умар радыйаллаху анху ошол 63 жашында, Абу Бакр да радыйаллаху анху 63 жашында, пайгамбарыбыз 63 жашында бул аламдан шахид болуп кеткен деп айтылат. Ошол Умар радыйаллаху анху бул аламдан кеткенде чоң сахабалар исламдын 3/1 бөлүгү өлдү деп ыйлашкан дейт да. Негизи биз айтпадыкпы, пайгамбарыбыздын дуасынын карабайсызбы? Пайгамбардын дуасынын канчалык чынчылдыгы, муъжизасы, Каабаны харамды алып берип атат мусулмандарга. Бирок падыша болуп, момундардын башчысы болгондон кийин дагы эң биринчи пайгамбарыбыздын мечиттери кандай эле? Палас бар белем мондай. Эмнеде окушкан пайгамбарыбыздын сахабалары? Камыш, топурак, кумга оккан да. Умар радыйаллаху анху ошол халиф болгондон кийин ошол Персиядан хасиб деп коет, жанагындай паластарды алдырып биринчилерден болуп жайган да. Цивилизация өнүгүү жолуна түшкөн да. Анан ислам календары да жазылган. Ошол хижри жыл деп азыр санап атпайбызбы биз? Ошону Умар радыйаллаху анхунун халиф болгондо башталган да. Биз өзүбүздүн эмебиз болуш керек, жыл санагыбыз деп анан пайгамбарыбыз ошол Меккеден Мединага көчүп барган жылдан баштап хижри деп ошол да, хижри алып көчүп болот атпайбы? Ошондон баштап 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү деп кеткен да. Ислам тарыхындагы биринчилерден болуп жаздырткан. Биздин өзүбүздүн тарых болуш керек деп. Жада калса Египеттен, Мисирден Мединага порт аркылуу, корабль, кеме аркылуу товарларды биринчилерден болуп алдырган да. Анан диван деп коет. Диван деген нерсени да уюштурган. Диван деген эмне? Диван деген бул ошол Умар радыйаллаху анхунун халифинин башчылыгынын убагында Байтул-мал, мамлекеттин бюджети ушунчалык толгондуктан, акча көп болгондуктан, элдер бай зекет бергендиктен, акча ашып ташыгандан диван деген нерсени негиздеп чыккан Умар радыйаллаху анху. Ал деген пособия. Бадырга катышкандардын балдарына мынча беребиз, Ухудка катышкандардын ветерандарга мынча беребиз, жетимдерге мынча беребиз. Негизи ошол пособиянын эң башкысы ким экен? Дүйнө жүзүндөгү пособия боюнча айтышат алымдар. Умар баштаган дейт да. Көрдүңөрбү? Ушундай исламга болгон изат сыйды Умар радыйаллаху анху ушундай кылып өзүнүн амалы менен
көргөзгөн деп айтышат. Анан